Душка кирип чайкандык. Даарат албасак да даарат болобу? Дарыяга сууга түшсөк да даарат албасак да даараттуу болуп калабызбы? Гусулда да даарат албай алсак даараттуу болуп калабызбы дамла дейт. Негизи даарат гусулдун парызы бар, сүннөтү бар. Сүннөтү эмне десе, намазга даарат алгандай даарат аласыз. Андан кийин барып туруп бүтүн денеңизди жугасыз, сүннөтүн аткарасыз, анан үстүнөн денеңизден суу куйгандан кийин парыз аткарылат. Сиз даарат алып атканда оозуңузду, мурдуңузду жууп аласыз, ошо менен дааратта сүннөт болгону менен парызда фарыз болот да немеде, гусулда. Анда жуулгандык үчүн бардык денеңизди жуугандан кийин болду. Ошо менен сиздин гусулуңуз алынды болот. Эми душка кирип чайканганда даарат албай эле оозуңузду, мурдуңузду эле жууган болсоңуз, парызын аткарган болосуз, сүннөттөн курук калган болосуз, бирок гусулуңуз өттү эсеп болот. Дарыяга сууга түшкөндө деле ошондой эле. Эгер гусул боло турган болсоңуз, оозуңузду, мурдуңузду чайкап коесуз, мына ошол сууга түшкөнүңүз анан сизде даарат алуу эсептелинет. Кайра даарат алуу бидат болот гусулдан кийин. Эгер даарат сынып эле калбаса, кайра даарат алуу бидат деп айтылат.